Бүгүнкү күнгө карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынан жаңы 9 учур катталды. Бул тууралуу бүгүнкү брифингде айтылды. Жаңы учурлардын 4-өсү Бишкек шаарында, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 1. Республика боюнча коронавирус диагнозу менен катталгандардын жалпы саны муну менен 665 түздү. Анын ичинен стационарда 312, жандандыруу бөлүмүндө 6 адам жатат. Ал эми бир сутка ичинде 23 бейтап оорудан айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Айыккан жаңы учурлардан Бишкек шаарынан 12, Ош шаарынан 10, Чүй облусунан 1. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 345 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Кийинки жумада коронавируска карата үймө-үй текшерүү жүрөт. Басым жаңы конуштарга жасалат, деди биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Анын айтымында бир жума аралыгында илдет жуктуруп алгандар менен билбей байланышта болгондорго же алар менен байланышта болгонун билип туруп жашыргандарды аныктоо боюнча эпидемиологиялык иликтөөлөр жүргүзүлөт. Новосибирсктен учуп келген 177 жарандын бирөөсүнөн коронавирус инфекциясы тастыкталды. Маалыматка ылайык, ал 22 апрелде учуп келген. Ошондой эле 24 апрель күнү Стамбулдан учуп келген 351 жарандын да анализдер алынды. Анализдердин жыйынтыгына жараша тийиштүү чаралар көрүлөт. Улуу Британияда коронавируска каршы вакцинанын клиникалык сыноосу башталды. Аны Оксфорд университетинин окумуштуулары иштеп чыкты. Сыноого өлкөнүн 1000ден ашык ыктыярчысы катышат. Изилдөөчүлөр тесттердин жыйынтыгы жарым жылдын ичинде даяр болоорун билдиришүүдө. Дүйнөдө COVID-19 каршы вакцина иштеп чыгуу менен ондогон лаборатория алектенип жатат. Ушул жуманын башында Германияда ыктыярчыларга тестирүүлөө жүргүзүлө баштаган.